Түрк тилдүү тектеш элдерден куралган академия илимдеги ачылыштарды чогуу изилдеп, келечекте биргеликте кызматташуу багытында түзүлгөн. Азыркы тапта эл аралык экономикалык, социалдык тармактагы долбоорлорду ишке ашыруунун үстүнөн иш алып барууда. Академияда азырынча көбүнчөсүн баягы социалдык гуманитардык илимдер каралат. Мисалы үчүн өткөн айда Астана шаарында экономикалык институттардын биримдигин түзүү максатында бир иш чара өткөзүлдү. Ал иш чарада мисалы үчүн Кыргызстандан дагы экономикалык институт деген бар өкмөттүн алдында. Ошол жердин өкүлдөрү келип, ошол экономикалык изилдөөлөр жүргүзүп, мамлекеттердин өнүгүүсүнө салым кошуу. Андан сырткары тил жагынан, тарых жагынан дагы көптөгөн илимий проектилерибиз бар. 6 мамлекет ортосунда өткөн жыйынга Шайын Мустафаев баштаган Азербайджан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Венгрия мамлекеттеринин билим берүү министрликтеринин өкүлдөрү, ошондой эле боордош өлкөлөрдөгү билим берүү жана илим үчүн жооптуу кызматкерлер, эксперттер келди. Важнейшие достижения Тюркской академии в 2022 году. Түрк академиясы түрк эл менен кызматташууда негизги тармак болуп эсептелет. Былтыр Монголияда археологиялык экспедиция өттү. Анын жыйынтыгы менен бүтүндөй некрополь комплекси табылды. Анда Кутлук Кагандын жазуулары бар болуп чыкты. Бул түрк ааламдагы акыркы 10 жылдын эң чоң жыйынтыгы десем болот. Азыркы күндө улуу баалуулуктарды көтөрүүдө Түрк академиясы бир катар тарыхый ачылыштары менен белгилүү. Алар илим-билим багытындагы жалпы кызматташтыктын жаңы ордосуна айланды. Биз көп иш-чараларга катыштык. Дүйнөдө түрк тилдүү калктын саны 150 миллион дейбиз. Бөлөк өлкөдө жашаган биздин боордоштор эсептегенде биздин кучагыбыз андан да кенен. Биздин элибиз андан да көп. Биздин тарыхыбыз андан да бай. Түрк дүйнөсүнүн асманында чолпон жылдыз сыяктуу жанып турган улуу ысымдар бар. Ал ысымдар сиздерге тааныш, бирок биз ал ысымдарды дайым кайталап турушубуз керек. Илимий кеңештин төрагалыгы Казакстандан Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Түрк дүйнөсүндө өтө турган маанилүү иш-чараларга быйыл кыргыз элинин агартуучусу акын Молдонияздын 200 жылдыгын өткөрүү мааракеси киргизилди. Академиянын дагы бир багыты келечек муундарга түрк дүйнөсүнөн чыккан атактууларды даңазалап таанытуу. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.